Биз билим алып өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп атканда трансформация болот. Трансформация чоң, күчтүү аракет. Ошондуктан биз аягына чейин барышыбыз керек. Эртең менен эрте билим алган жакшы. Анткени мозг свежий болот. Ичибиздеги маленький я уктап аткан болот. Ал еще ойгоно элек болот. Маленький я 9-10дордо ойгонот. Ошондуктан ким кеч турса эчтеке кылгысы келбейт. Ошондуктан эртең менен маленький я еще уктап атканда башыбыздагы таракандар ойгоно электе билим алган, маалыматтарды алган эң жакшы убакыт экен. Эртең мененки убакыт. Ийгилик үйүбүздүн кирпичиктерин куруш үчүн эртең менен эрте турганга аракет кылабыз. Мээбизге керексиз нерселер кире электе. Эң башкысы жакшы адаттарды киргизишибиз керек. Акчабызды башкарганды билишибиз керек. Байлык акчаны башкарганды билгенден башталат. Кээ бир адамдар айтышат, эгер мен байысам, акчаны башкарганды үйрөнөм. Жок, тескерисинче, сиз өзүңүздүн акчаңызды башкарганды үйрөнүп алгандан кийин гана бай болосуз. Китеп окуу адатын киргизебиз. Акча табуунун 25 ар кандай способун жазып туруу адатын киргизебиз. 25 способ болмойнча жаңы идеяларды ойлоп таап, жазып, толуктап туруу адатын киргизебиз. Бул сизди финансылык ийгиликтүү болуш үчүн өзүңүздүн ресурсоемкость ачканга жардам берет. Ресурсоемкость даже мүмкүнчүлүк жок болуп атса дагы ресурсту тапканды билүү. Көбүнчө өзүнүн жашоосун ийгиликтүү кыла албай аткандар ресурс тапканды билишпейт, чечимдерди тапканды билишпейт. Башкача айтканда, отсутствие ресурсоемкости – это проблема дейт. Ошондуктан биз дайыма ресурстарды тапканды билишибиз керек. Бул навыкка үйрөнүп алсак болот. Жазып чыккан идеяларыбызды акча табуунун 25 способун колдонуу керек. К черту все, берись и делай деген китепти окууга сунуш кылам. Комфорт зонасына отурган адамдар өзүнө вызов жасашпайт. Алар өзүнө комфорт болуп калган жашоосунда эле жашап жүрө беришет. Өздөрү көнүп калган нерселерди эле жасашат. Алар Кудай берген таланттарын, жөндөмдөрүн колдонушпайт, потенциалдарын ачышпайт жана өзүнүн талантын, жөндөмдөрүн өзү менен кошо тиги дүйнөгө ала кетишет. Ошондуктан жер жүзүндөгү эң бай жер бул мүрзөлөр болуп саналат экен. Бул кайгылуу, бирок бул факт. Өзүңдүн потенциалыңды ач, өзүңө вызов жаса. Жашоо өзү ушунусу менен кызык. Өзүңдүн күчүңдү сынап, мен ушуну жасай аламбы? Менин колуман келеби деп өзүңдүн күчүңдү сынагандын өзү кызык. Өзүңө 3 айда бир кантип доходумду 3 эсе көбөйтсөм болот деп суроо берип тур. Өзүң жалгыз отуруп, же үй бүлөң менен бирге, же өзүңдүн командаң менен бирге кантип доходду 3 эсе көбөйтсөм болот? Кантип бизнести автоматташтырса болот? Кандайча тездетсе болот? Кандай конкреттүү кадамдарды жасаш керек деген суроолордун үстүнөн иштеп туруу керек. Зона комфортудан чык. Дат басып калгандан көрө иштеп турган жакшы. Ошондуктан өзүңдү экономдобо. Андан көрө күчүңдү сынап көр. Ошондо өсөсүң. Ресурсоемкость өнүгөт. Мээ жакшы ойлонуп калат. Бат ойлонгон адамдар, башкача айтканда, кимдин мээсинин нейрондору узунураак болсо, алар көп акча табышат. Зона комфортудан отурган адамдарга караганда. Нейрону кыска, ойлонуусу жай, дайыма көнгөн эле иштерди кылып, мээси паштуу уктаган адамдарга караганда. Ошондуктан мындай болбош үчүн дайыма өзүбүзгө вызов жасап турушубуз керек. Мунун баары трансформация болуу үчүн, өзүбүзгө эң жакшы версиябызды жасоо үчүн. Туугандарыбыз, жакындарыбыз, өлкөбүз үчүн, өзүбүздүн бизнесибиз үчүн, өзүбүздүн балдарыбыз үчүн. Биз ийгилик үйүбүздү куруу үчүн бизде ишеним болуш керек. Биздин ийгилик үйүбүздө уже фундамент, стена, крыша бар уже. Бай болуунун 3 баскычы бар. Биринчи – осознание. Башкача айтканда, өзүңдүн А точкаңды билүү. Азыр чындыгында кандай жашоодо турасыз? Канча акча табасыз? Кандай жашайсыз? Жашооңуз өзүңүзгө жагабы? Ден соолугуңуз, финансы, эл менен болгон мамиле. Осознать этүү каякта турганыңызды. Эмне үчүн? Сизди эмне токтотуп турат? Билим алганда бизге түшүнүк кирет. Көрсөм мен акчамды
башкарганды билбей турбаймынбы? Көрсө мен туура эмес аффирмацияларды айтып жүрүптүрмүн. Жакшы адаттарым жок турбайбы? Китеп окуучу эмес экенмин, кеч турчумун, пиковый состоянияда болчу эмесмин деп. Башкача айтканда, сен эмне кармап, конкретно эмне токтотуп атканын түшүнөсүз. Биз өзүбүздүн убежденияларыбызды тапканбыз. Бизди токтотуп турчу лимитирующий убежденияларды таап чыгышыбыз керек болчу. Бул убеждениялар биздин ойлорубузга таасир берет. Оюбуз сезимге, сезимдер чечимге, чечимдер действияга, действия результат берет. Результаттан анан биздин тагдырыбыз жаралат. Биз убежденияларыбызды алмаштырмайынча, ал биздин оюбузга таасир бере берет. Экинчи баскыч отделение, ажыратуу, линк. Линк деп айтылат экен да, ошо ажыратуу. Бала чагыңызда кандай событиялар болгон? Ата-энеңиз акчага кандай мамиле кылчу эле? Кичинекей чагыңызда акча жөнүндө кандай сөздөрдү угчу элеңиз? Ушулардын баары убеждение болуп кирип калган подсознанияда. Эгерде бизде акча жөнүндө жакшы убеждение болгондо, анда биз бай болмокпуз. Башкача айтканда, кичинекей чагыбызда акча жөнүндө дайыма акча бул байлык, бай адамдар жакшы адамдар, акылдуу, билимдүү, бактылуу адамдар деп угуп жүргөн болсок, бизге акча бул бактылуулук деген закладка кирмек. Башкача айтканда, туура линк кирмек. Бизди поддержка кыла турган туура байланыш кирмек. Дагы ал бизди бай кылганга кызмат кылат болчу. Ал эми көбүнчөбүз кичинекей чагыбызда акча жок, акчамды жоготтум деген сөздөрдү көп угабыз да, акча бул боль деген линк. Ал линк адамды финансовый независимый кылдыртпайт, токтотуп турат. Ошондуктан өзгөрүүнүн экинчи кадамы бул отделение, ажыроо, линк. Ажыраганда эркин болосуз. Сизди поддержка кылчу жаңы убеждениялардан киргизүү үчүн. Ойлонуңуз, сизде кандай убеждениялар бар? Упражненияда берилген 30 убеждениянын кайсыларына жогорку балл койдуңуз эле. Ошолордун баарын жаңы убеждения менен алмаштырып чыгыш керек болчу. Бул өтө маанилүү упражнение. Биздин билим алуубуздун задачасы булар биздин жашообузда өмүр бою калышы керек. Анан аларды балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Өзгөрүүнүн үчүнчү баскычы перепрограммирование. Башкача айтканда, мээбизди финансовый благополучияга затачивать этишибиз керек. Инструменттер, техникалар бар. Ийгилик, ошо финансовый благополучие бул 80% психология, 20% техника. Ошондуктан көбүнчө убактыбызды психология менен иштейбиз. Анткени бул фундамент. Эгер фундамент жок болсо, стенанын, крышанын курганын смыслы деле жок. Башкача айтканда, психологияны окубай туруп, техниканын окуганын смыслы жок. Экөө тең важный. Техникасы жок эле психологияны эле окуй берсең, ал жөн гана теория болуп калат. Ошон үчүн психология менен техника экөө кошулганда анан финансовый успех пайда болот. Дайыма кайталап туруу керек. Ошондо гана результат болот. Бир жолу эле окуп койсоңуз результат болбойт. Ошондуктан дайыма билим алып туруу керек. Билимге эч убакта акчабызды аябашыбыз керек. Кичинекей инвестициялар чоң результат берет. Башкача айтканда, билим алуунун баасы дагы, баалуулугу дагы чоң. Бизге бекип калган ишенимдерден биз кандайча ажыратуу кылабыз? Биздин лимитирующий, бизди токтотуп турган ишенимдерибизди жазып чыгабыз жана жаңы, бизди алдыга жылдырчу ишенимдерди беребиз. Мисалы, байлыкты жаратуу жана түзүп алуу өтө көп күчтү талап кылат деген ишеним. Ооба, байлык жаратуу жана кармап калуу кандайдыр күчтү талап кылат. Бирок бактыга жараша, менде ички бардык ресурстарым бар. Менде күчтүү каалоо бар. Мен өзүмдү өстүрүп атам, билим алып атам. Мен кыймыл аракеттерди жасап атам. Демек менде бай болуу үчүн бардык шанс бар. Байлык жаратуу кандайдыр күчтү талап кылат. Бирок бул рахат алып келүүчү процесс. Анткени байлык жаратуу менен мен мыкты, акылдуу болуп баштайм. Андан дагы көп ресурсоемкий болуп калам. Өзүмдүн үстүмөн иштейм жана ошондон рахат алам. Ушинтип өзүңөрдүн лимитирующий убежденияларыңызды жазып чыгыңыздар. Дагы мындай ишеним. Көп акчалуу болсом, мен духовный болбой калам деген ишеним.
Мен өтө көп бай адамдарды көргөм. Алар духовный жактан дагы бай. Байлык мага духовный болгонго жолтоо болбойт. Тескерисинче, бай болсом менде убакыт көп болот. Духовный жактан өсүп туруш үчүн. Байлык мени духовный өсүүгө көмөк көрсөтөт. Анткени акча көп болот, убакыт көп болот. Муктаж адамдарга чындап жардам бере алам. Ушундай кылып биз эски убежденияларыбызды алып таштап, анын ордуна жаңы убеждение бекитебиз. Бул техниканы жашообуздун бардык сферасына жасасак болот. Ден соолукка, мамилеге, башкача айтканда. Финансы жактан бай болуш үчүн биринчи кезекте өзүңө төлөп башта дейт. Башкача айтканда, золотой гусь үчүн откладывать этип тур. Анан дайыма аффирмация айтып жүр. Мындай аффирмация: мен өзүмдүн акчаларымды мыкты башкарам. Мен биринчи кезекте өзүмө төлөйм. Менин акчаларым мага иштеп берет жана уламдан улам көп акчаларды алып келип атат. Мен жашоо стилимди төлөш үчүн менде жетиштүү пассивный доход бар. Байлык жаратуу бул кызыктуу процесс. Мен андан рахат алам. Бул бардык лимитирующий бизди токтотуп турган ишенимдерибизди алмаштыруу үчүн аябай күчтүү аффирмация. Өзүңөргө 1 саат бөлүп, бардык лимитирующий убежденияларды жазып чыгыңыз. Аларды жогорку мисалдай кылып,